Казакстан дүйнөлүк энергетика рыногундагы ири оюнчулардын бири болуп саналат. Бул тууралуу Казинформ агенттигине эксклюзивдүү маек куруп жатып, Chevron корпорациясынын Евразиялык бөлүмүнүн башкаруучу мүдүрү Дерек Магнес баса белгиледи. Анын айтымында бул биздин өлкөгө аймакта да дүйнөдө да турукташтыруучу ролду ойноо мүмкүнчүлүгүн берет. Эске сала кетсек, 30 жылдан ашык убакыт ичинде Chevron Казакстандын экономикасына эң ири чет элдик инвестор болуп калды. Корпорация Теңиз жана Кара Чаган кендерин өздөштүрүү боюнча долбоорду өнөктөштүктө ишке ашырат. Казакстандын дүйнөлүк энергетика тутумундагы ролу аймактыкта, глобалдыкта абдан чоң. Биз Каспий түтүк консорциумунун терминалы аркылуу ташып жаткан мунай, келечекте жөнөтүлө турган газ, Кытайга болобу же коңшу өлкөлөр менен өнөктөштүктүн алкагында болобу, мунун баары өтө маанилүү. Дүйнөлүк энергетика тутумдарында Казакстан аймактык гана эмес, глобалдык масштабдагы ролду ойнойт. Казакстандын энергетикалык мүмкүнчүлүгүнө газ да кирет. Ал эми Дерек Магнес айткандай, көмүртектүү изи бар топ аз болгондуктан ал келечектеги дүйнөлүк энергия балансынын негизги элементтеринин бири болот. Бул фактор өлкөнүн анын ичинде дүйнөлүк рыноктардагы мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө жардам берет. Chevron'дун Евразиялык бөлүмүнүн башкаруучу мүдүрү ошондой эле геосаясий туруксуздук шартында 2050-жылга чейин кеминде 10%га өсөт деп болжолдонуп жаткан суроо талаптын өсүп жатканын эске алуу менен узак мөөнөттүү өнөктөштүктүн маанилүүлүгүн баса белгиледи. Ал эми Дерек Магнес эсептегенде, Казакстанда инвесторлор үчүн, анын ичинде өкмөт менен түз диалог орнотууда шарттар түзүлгөн. Бул туруктуулук мындан ары да бекемделип жатат. Мунун аркасында өлкөнүн жетекчилиги жана дүйнөлүк коомчулук менен өз ара аракеттенүү боюнча ырааттуу саясаты турат. Ал эми туруктуулук болгон жерге соода агымдары багытталат. Казакстан жаратылыш энергия ресурстарына бай. Бул мындан ары экономикалык өсүштүн негизи боло алат. Ортоңку коридор товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү өндүрүүчүдөн керектөөчүгө, өндүрүш жайларынан суроо талап жайларына ташуу зарылчылыгын жаратат. Казакстан үчүн бул жаратылыш ресурстары менен катар өзүнүн потенциалын, бар болгон кубаттуулугун жана эмгек резервдерин ишке киргизүү үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк.